Шаардагы чоң жол Кара Суу базарын экиге бөлөт. Тураталы базары тарап районго караса, ошол эле жолдун маңдайы шаардын карамагы. 2 жылдан бери авиабилеттерди сата баштаган Канайым Калматова шаар тарапта анын кеңсеси курулуштун жанында болгондуктан соодасы начарлады. Патент салыктан бошотулган менен ижара акысы 18 000 сом. Ай сайын бул акчаны табуу анын башкы милдети. Өткөндө урушуп жүрүп, мына октябрь, ноябрдан бери Кара Суунун мэриясына көп жолу бардык, 2-3 жолу бардык. Ачып бериңиздер биздин жолду, проходду деп зорго жолду ачтырдык да. Эми ушул жолубуз эртерээк мейли курусун, эртерээк бүтүрүп берсе бизге жакшы болот эле да. Ал кичинекей жерден жолду адамдар өтө албайт. Авиакасса элдер берки бетке көнгөн үчүн башка жактан арендага месте таппайбыз. Бизге аябай эле кыйын болду. Мына 7 ай, 8 ай эч нерсе кылбай отурдук. Базарга күн сайын келгендердин саны 1000 деп саналат. Бир дүйшөмбү күнү гана бул жолдо эч ким болбойт. Башка күндөрү таң эртеден кечке унаа менен жүргүнчүлөрдүн санап бүтө албайсың. Мурда кандай болсо ошондой айырмасы жок. Кайра зыянын да, пайдасынан зыянын көп болуп турат. Эч ким өтпөйт да, эч ким өтпөйт. Жолдо өтүш деле кыйын. Бар жогу эме, бардак мындан да болот. Машиналардын көптүгү бизге зыяны бар. Качан ачып бериш керек эле, таасирин тийгизип атат. Бул жака өтүш кыйын болуп атат. Аздан кичине ачып коюптур. Кара Суу шаарынын башчылыгы курулушту жөн гана колдоп берген. Ага кеткен каражаттын баарын райондун Сарай айыл өкмөтүнүн бюджетинен каралган. Шаар тарапта курулушту жакын арада ачууга далалат этелек. Анткени азырынча чечилбеген көйкөйлөр бар. Иретсиз, жада калса мыйзамсыз коюлган темир күркөлөр бирдей болуп жол тараптан ичкери жылышы шартталууда. Biz ушулардын кайра өзүнүн ордуна келип, иретке келип, бир ряд кылып тегиздеп алганыбыздан кийин анан брусчаткаларды басып, Кара Суу шаарына тиешелүү жерге, канча метр жерге болсо, ошол жерге брусчаткаларды басып, түнкү жарыткычтарды коюп, буюрса кийинки жылдан баягы биз өзүбүз алдын ала сүйлөшүлгөн боюнча ошол жерлерге темир тосмолорду тосуп коелу деген ниеттебиз. Жер түбүнөн өтүүчү өтмөктүн жалпы узуну 16 метр болсо, жер түбүндөгү узуну 6 метр. Азырынча курулушка 28 миллион сом которулуп берилген. Дагы каражат бөлүнөрү максатталып жатат. Каражатты Сарай айыл өкмөтү бөлүп, курулуштун сапатын да алар көзөмөлдөшүүдө. 31 декабрга жанагы тапшырыш керек эле, 31 декабрга. Азыр эртерээк тапшырып ачты. Жанагы үстүн трамбовка кылыш үчүн быйылкы жылы баягы машиналарга коло берип, тем более күн сууктугуна асфальтка үлгүрбөй калат экен бизде. Ошого эмдиги жылы асфальтты басып бир жолу ачууга жеңил кылабыз. Курулуштун сапаты боюнча, ушу Кыргызстан боюнча, Ош областы боюнча 2 эле технадзор бар экен, ушул курулуштарды көзөмөл кылат, лицензиясы бар. Ошонун бирөөсүн жалдаганбыз. Ошол киши ошол адис карап атат азыр. Курулуштун негизги бөлүгү бүткөн, болгону анын үстүнө төшөөчү асфальттар калган. Иш жазында болсо базарчылар дагы 3-4 ай күтүп отурушу керек. Деген менен башка өлкөлөрдө мындай өтмөк жолдорду 2 айга жеткирбей бүтүрүп койгон учурлар толтура. Гүлмайрам Рахманбердиева, Шахрух Эминжанов, Ош Прим жаңылыктары.